Эмбистин кийинки бөлүгүстө ушул Анара Шайымкулова эжекеге ырдап берет. Бір кесегин берели. Ооба, кеттик анда алдыга. Анаран чыгармачылыгын башаты Жалал-Абадтагы Арзыбек Бедияровдун Күлгүн жаш тобунан башталып, ырдаган ырлары элдин жүрөгүнөн түнөк таап келген. Бирок эмнегедир акыркы учурда көгүлтүр экрандан көрбөй калдык. Аялдын бул эң чоң бактысы эне болуу деп айтып коет эмес, баансыңарындай. Мен дагы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кыздуу болгом. Ошол себептен гана бир аз үйдө кармалууга туура келет. Аны аял киши катары сиз жакшы түшүнөсүз деп ойлойм. Анан ошентсе деле үйдө отуруп калбастан ырдайын деген оюм бар, эч качан ырды таштабайм. Бир аз болсо дагы баланы кичине жерден борун көтөргөнгө чейин бар эненин камсыздыгы керек. Ошон үчүн кызымды көп үйгө таштай бербейин деп бир аз көрүнбөй калганым ошол себептен болчу. Күндөй күтүп барын таңда, билбейм эмне зарылы жанга, көз нурумду чачып жолуга, көнүп алдым камылганга, сени сагынганда, сени сагынганда. Балам балалуу болгондо билесиң дегенде энемдин кадырын, балдарына болгон мээримин азыр башыма түшкөндө сезип жатам дейт. Жүрөктө калган, көзүңөн өмүр бою кетпей турган бир элести эстедим. Бизде бир кичинекей көчөт шабдалы бар эле, анан бир аз гана ошол жылы мөмө алыптыр. Мен жайлоого кеткем. Мен жайлоодон келсем, үйдөгүлөр бышкан шабдалыны жешиптир да. Анан мен раматылык апам болсо, ошо мен Анарада ос ийсин деп бир шабдалыны жалбырактарга аябай ороп, бекитип, ушундай кылып катып коюптур. Бышкан мезгилинен өтүп кетсе дагы, канчалык кумурскалар ошолорго каттап атса дагы, энемдин мага бекитип койгон ос тийсин деген энелик жүрөгү менин дагы эч көз алдыман кетпейт. Бар эне бала деп жашайт экен деген түшүнүктү мен кайра азыр ошо эне болуунун үстүндө көп эле тастыктадым да. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Кезер кетет менде жүргөн элеси, элтиреген ысы көлдүн таңындай. Кезер кетет менде жүргөн элеси, элтиреген ысы көлдүн таңындай. Анарага жараткандан берилген үнүнүн тембри көбүнчө элдик ырларга ылайыктуу болгондуктан элдик ырларга көбүрөөк басым жасайт. Учурда үйдө жатса да чыгармачылыктын үстүндө иштеп жаткан кез. Гүлмир Айдосова деген обончу эже бар. Ошол эжекемдин «Сени сагынганда» аттуу Бактыгүл Чоторо эженин сөзүнө жазылган ырын өткөн жылы жаздыргам. Жаздырып радиолордон Кудай буйруса кетип атат. Элдин суроолору боюнча дагы дегендей мына ушул ырды буйруса сааты чыгайын деп калган болуш керек. Ошолорго бир жакшы клип тартып эл сынына койсом деген оюм бар. Өнөр чөйрөсүнө 20 жылдан ашык аралашып, булбулдай үнү менен кыргыз элинин жан дүйнөсүн байытып келет. Мындан ары жаңы ырларды элибизге табирик кылып жүрө бериңиз. Саргайгансып күзүндөгү бак, бир чалгансып жаштыктагыча, өзгөрүлбөй тура бербестен. Чынара Сартова, Тимур Кожомжаров, Умар Малашев, Коомдук 1-канал. Өтүп барата